Ош облусунун тургуну Назира Назарова 2 кабаттуу бош турган имаратка үй тибиндеги балдар бакчасын ачкан. Иштеп баштаганына бүгүн 5-күн. Имарат 25 балага ылайыкташканы менен азырынча 10 бала тарбияланууда. Кезекке жазылып бала бакчага күн сайын келген балдар дагы бар. Үй тибиндеги бала бакчаны ачуу менен бала бакча тартышсыздыгын жоюуга салым кошууда. Азыр ушу керемет балдар бакчасын ачып, кече 1-июндан ишке кириштик. Азыркы учурда 25 орунду ачылды. Бизге азыр 10 бала келип атат. Ушул учурда бул өкмөттүк акселератордун бизге берген мүмкүнчүлүктөр аябай чоң. Себеби өздөрү бизди окутуп, даярдап, кантип ушу жеке менчик бала бакчаны ачабыз, санитардык гигиенаны кантип сактайбыз, материалдык техникалык база боюнча жана билим берүүдө мамлекеттик стандарт боюнча баарын өздөрү окутушуп бизди даярдашты. Азыр биздин өзгөчөлүгүбүз биз 1 жаштан алабыз балдарды. Анан бизде мектепке чейинки билим берүүдө 5 багыт, 5 область деп коет. Биз ошол 5 багытты өнүктүрүүгө аябай басым жасайбыз. Үй тибиндеги бала бакчалардын иштөө тартиби жеке менчик жана муниципалдык бакчалардан дээрлик айырмаланбайт. Учурда балдарга кыргыз, орус жана англис тилинен сабак берилет. Мындан тышкары медайым логопед адистери үчүн атайын каналар ажыратылып, алар ар бир бала менен өзүнчө иштешет. Мамлекеттик мектепке чейинки билим берүү мекемелеринде бир тайпада 40-50гө чейин бала тарбияланса, үй тибиндеги бакчада балдардын санына дагы көңүл бурулат. Бул негизги бул бакча башка бакчалардан айырмачылыгы өзгөчөлөнгөнү биринчиден сабагы кыргыз тилинде, орус тилинде жана ошондой эле англис тилинде жүргүзүлөт. Андан кийин дагы кошумча логопедди кошо эле деп атабыз. Ошо бардык иш аракетибизди, бардык күчүбүздү болгон балдарга кандай муктаж болсо ошол иш аракетибизди жумшап атабыз. Ошол негизи ошол жалаң эле иштеш керек, иш аракетинде жүрөбүз. Бүгүнкү күндө Ош облусу боюнча жалпы 9 үй тибиндеги бала бакча ачылды. Жыл аягына чейин дагы 30 бакчанын ачылышы күтүлүүдө. Тиешелүү адистердин айтымында үй тибиндеги бала бакчаны ачууну каалагандардын саны көп. Алар алгач атайын окуудан өтүп сертификат алышат. Андан соң гана балдарга мектепке чейинки билим берүүгө уруксаат берилет. Кара Суу районунда бирөө ачылды. Нокатта 3 бала бакча ачылды. Өзгөндө 2 бала бакча ачылды. Эми Араванда бирөө ачылды, ошо менен 7 ачылды, 189 бала менен тарбияланып атат. Наркы жумадан дагы бизде 2 райондо ачылганы турат. Дагы ал жерде дагы мисалы мына краскалоо ремонт иштери жүрүп жатат, алар дагы июндан ачылат. Ами Араван районунда дагы 2 жеке ишкер даярданып жатышат, алар азыр теги иш кагаздарын даярдоодо жүрүшөт, документтерди даярдоодо. Ал эми Ош шаарында үй тибиндеги 13 бала бакча ачыла тургандыгы айтылды. Шаардык бийлик үй шартында балдарга тарбия билим берүүнү каалагандарга колдоо көрсөтүлө турганын билдирди. Себеби жаш жеткинчектердин 38% гана бала бакча менен камсыздалган. Башкача айтканда Ош шаарында дагы бала бакча тартыштыгы күч. Ош шаарынын мэриясына тиешелүү болгон МАПтардын бардыгында түшүндүрмө иштери жүргүзүлүп атат. Квартальный комитет, МАПтын тиешелүү кызматкерлери жана ошондой эле Ош шаардык салык кызматы аркылуу, Ош шаардык билим берүү башкармалары аркылуу, тиешелүү кызматкерлер аркылуу элдин арасында түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп атат. Ушундай жеке менчик үй тибиндеги бала бакчаларды ачсаңыздар болот. Жеңилдетилген шартта болот. Жеңилдетилген шарты дегени бул мисал катары алганда минималдык санитардык нормалар, минималдык пожардык нормалар, оор бухгалтерия жок, тиешелүү гана налоговыйдан регистрация өтүп патент менен гана иштесе болот деген түшүндүрмөлөрдү берип атат. Белгилесек, өкмөттүк акселераторлор программасынын негизинде өлкө боюнча үй тибиндеги бала бакчаларды ачуу өткөн жылы ишке ашырыла баштаган. Алгач пилоттук негизде Борбор кала Бишкекте балдар бакчасы ачылган эле. Программанын негизги максаты бала бакча жашындагы балдардын мектепке чейинки билим берүү менен камсыздоо, бала бакча тартыштыгын чечүү. Айымкан Исралы кызы, Мирзат Нуманов, УТРК Ош.